Өмүрүн театрга байлаган Александра Марусич Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик орус драма театрында 46 жыл эмгектенди. Бул жылдар аралыгында ал талантынын бардык кырларын ачкан терең, көрүнүктүү, унутулгус ролдорду ойноду. Ал өз кесибин сүйгөн актриса эле эмес, адамдык сапаты бийик, эмгекчил жана боорукер адам болгон. Во-первых, культурная общественность Кыргызстана понесла тяжелую утрату. Биринчиден, Кыргызстандын маданияты чоң жоготууга учурады. Экинчиден, мамлекеттик орус драма театры үчүн дагы кыйын болду. Александра Марусич Кыргызстанга 1972 жылы студент кезинде келген. Свердлов театр окуу жайын ийгиликтүү аяктагандан кийин орус драма театрында иштей баштаган. Ошентип ал өмүрүнүн аягына чейин биздин театрда иштеп, көптөгөн шакирттерди тарбиялап кетти. Александра Марусич жогорку класстагы актриса катары Кыргызстанда гана эмес, коңшу өлкөлөргө да белгилүү. Ал өзүнүн таланты менен классикалык спектакльдерде аркыл мүнөздөгү образдарды жараткан. Анын репертуардык баракчасында заманбап жана классикалык драматургиянын 50ден ашык ролу бар болчу. С ней связана, собственно говоря, вся и моя творческая жизнь. Менин чыгармачылык жашоомда Александра Марусич менен байланыштуу болду. Себеби мен алгачкы ролумду дал ушул инсан менен бирге ойнодум. Ал менин чыгармачылыктагы биринчи өнөктөшүм десем болот. Ал абдан жөнөкөй, чыгармалык дарамети күчтүү актриса эле. Театрда оң же терс каармандык кандай кылып аткарбасын, ар дайым ажары жүзүнө келишип турчу. Тилекке каршы биз аны жоготуп олтурабыз. Наши искренние соболезнования. Маркумду акыркы сапарга узатууга кесиптештери баштаган жакын туугандары жана Маданият министрлиги менен элчиликтин өкүлдөрү келишип, Александра Марусичтин ысымы театр сүйүүчүлөрүнүн, замандаштарынын эсинде түбөлүк сакталып калаарын айтышты. Настоящая легенда кыргызской сцены. Кыргыз сахнасынын чыныгы легендасы, шаар тургундарынын, айрыкча жаштардын сүйүктүү актрисасына айланган. Александра Марусичтин басып өткөн жолу, маданиятка кошкон салымы дайым келечек муун үчүн табылгыс булак болуп калат. Ал 1977 жылдан бери Айтматовдун ысымын алып жүргөн театрда иштеп, көптөгөн элге кубаныч, руханий азык берип кетти. Эми анын элеси ар бир ойногон спектакльдерде кала берет. Кыргызстан стал для нее самым настоящим родным домом. Кыргызстан Александра Марусич үчүн биринчи чыныгы үйү болуп калды. Ал Кыргызстанга жакын эле. Анын дүйнөдөн кайтышы өлкөнүн маданияты үчүн чоң жоготуу. Ошондуктан анын жакындарына, кесиптештерине көңүл айтам. Айтарым, маданият барда анын ысымы түбөлүк жашай берет. Актриса 20 февралда 72 жаш курагында узакка созулган оорудан кийин дүйнө салды. Ал өмүрүнүн жарымынан көбүн театрга арнап, өлкөнүн маданият жана искусство тармагына кошкон салым үчүн өлкө башчысынын жарлыгы менен 2021 жылы Александра Марусичке Кыргыз Республикасынын эл артисти ардактуу наамы кайрылган. Рахат Жаныбекова, Жамал Болот кызы, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.